жашаған жеріңізді тартып табиғатты күш көріп өкіметтің тоқтауы керек. Ал мен жөне ғой, мен балаға шалып туладым. Мынау балаға шалып туладым. Не сен? жашаған жеріңді жүріп, қазір шешіп. Мен жашаған жерімді. Бесплатно қылшылар керек сілер. Пенсионерлерді. Пенсионерлерді бесплатно қылғылар. Мен сізге қитырған жоқпын. Мен сондай немеде тұрамын мен. Осында қаласын жеке. Маған тоқтам шығады. Интернет арқылы олда қайырласыз. Маған не қайырласыз? Болды. Азыр мен бесплатно. Жашаған жеріңізді тартып жүріңіз. Табиғатты күш көріп өкіметтің тоқтауы керек. Ал мен жөне ғой, мен балаға шалып туладым. Мынау балаға шалып туладым. Не сен? жашаған жеріңді жүріп, қазір шешіп. Мен жашаған жерімді. Ел шындықты білсен. Алымкадыр Бейшеналиев Талас элинен кечирим сураймалар мени атайы каралап жатышат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Талас облусунун тургундарынан кечирим сурады. Ал биринчи радионун түз эфиринде маек берип жатып, эмне себептен улам сөзү кыркылып берилип калганын да ачыктады. Жолугушууга келсем, ал жерде 5-6 жигит бар экен. Анан алардын баары Таластан келген Жумабековдун туугандары экенин, мен аларды эч кандай колдобойм деп айткам. Жакын жерде бир профессор видеого тартып жаткан эле ал менин сөздөрүмдү кыскартып, керектүү жерин алып салып, атайын элге өздөрүнүн иштей турган сөздү калтырышкан. Ал жерде айтылган сөзүмдүн жарымы жок болгону таластыктар деген жерде интернетке чыгарып ийишкен. Алардын монтажы менен мен таластыктарга каршы болуп калдым. Эгер ката кетирсем кечирим сурайм, деди Бейшеналиев. Бул ак аргумент. Эл чындыкты билсин. Жанар Акаев мен кедей кембагал сотту көрө элек, мына жакыр мугалим врачтар толтура. Жанар мырза бүгүн жогорку соттун төрайымы кызматтан кетти. Бул сот тармагында өзгөрүү жүрүп жатат дегени туюндурабы? Жогорку соттун төрагалары улам алмашып жатат, парламентте билесиз да, жок дейт, барын колдоп берет. Азыр коомчулук баланчанын ордуна түкүнчө келет деген жаңылыкты эң актуалдуу тема катары талкуулап жатышат. Бирок сот тармагындагы өзгөрүү жеке адамдан көз каранды эмес. Сот системасын түп тамырынан өзгөртүү үчүн президенттин саясий эрки болушу керек. Мисалы, Грузияда бес уктанарлык далай реформа болду. Экономика укук коргоо тармагында Грузия эл аралык көп рейтингтерде абдан алдыга озуп чыкты. Мен реформанын авторлорунун бири Грузиянын мурдагы өкмөт башчысы Ника Гиларуянын китебин окуп чыктым. Ал киши бир катачылыгын мойнуна алып жазып атат. Биз баарын жакшы кылдык, бирок ошого карабай шайлоодо биздин партия жеңилип калды. Биз реформанын баарын жасап, айлыктарды көбөйтсөк, жарык өчпөй калса, милиция өзгөрсө, эмне үчүн эл бизди шайлабады деп таң калдык. Анан анализдеп көрсөк, биз сотту реформалабай коюп турбуз. Көрсө, реформаны соттон баштоо керек тура. Сот өзгөрбөсө, баарын өзгөрткөнүн бир тыйын экен дейт. Чын эле азыр бизде да көчөгө чыгып соттор адилеттүүбү деп сурамжылоо жүргүзсөк, 100 адамдын 90-ы жок деп жооп берер бышык. Кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү камалат, 2 айдан кийин эле соттор чыгарып аткан болот. Соттун имаратынын жанына барсаңыз, Айыл ападан адилеттик издеп келген байкуштар же адвокатка акчасы жок, бүт тааныш аркылуу чечиле турбайбы деген нааразы болуп жүрүшкөндөрдү көрөсүз. Өткөн чак кылыштын депутаты болуп турган мага дагы келген каттардын 70% соттон адилеттик таппагандар болчу. Соттордун айлыктары көтөрүлдү. 160 000 сом мурдабаганга, пара талап кылбаганга кенен жетет. Кыргызстан боюнча 500дөн ашуун судья бар. Эми алар өз жоопкерчилигин сезиши керек. Себеби 160 000 сом айлык алат деген мугалимдерге, дарыгерлерге катуу тийди. Катуу тиймек турсун, коомчулуктан нааразычылыктар пайда болду. Сотту дагы, министр дагы мугалим окутат, ошондуктан аларды барташыбыз керек болчу. Акча табылса эле дароо мугалим менен дарыгерлердин айлыктарын көтөрүү зарыл. Соттор буга чейин деле 50-60 000 сомдон айлык алышчу. Социалдык адилеттүүлүк үчүн эле карап көрөлү. Мен мисалы кедей кембагал сот көрө элекмин, бирок жакыр мугалим, жакыр врачтар толтура. Кандайдыр бир иш чара болуп калганда мугалим менен сот келип калса, сот төргө отурат. Ушундай көрүнүштөрдөн арылышыбыз кажет. Бул Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Кытайга сапарында 6 документке кол коюлду. Президент Садыр Жапаровдун Кытайга болгон жумушчу сапарында Кыргыз-Кытай эки тараптуу кызматташтыгын жакшыртуу боюнча 6 документке кол коюлду. Жолугушуунун жыйынтыгында Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Президенттик администрациянын расмий сайтына жарыялаган маалыматка караганда, Кыргызстандын Кытайга сояны экспорттоо боюнча протокол кабыл алынды. Эки өлкө маданият, маалымат жана спорт тармагында кызматташуу тууралуу программа, инвестициялык кызматташтыкты тереңдетүү меморандум кабыл алды. Садыр Жапаров 3-6 февраль күндөрү Кытайга жумушчу сапар менен барып келди. Анда расмий Бейжиң Кыргызстанга коронавируска каршы 5 миллион доза вакцина, 5 миллион юан кайтарымсыз жардамы берери белгилүү болду. Эки өлкөнүн лидерлери 6 февралда жолугуп, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, Торгар жана Эркештам өткөрмө пункттарын өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү тууралуу сүйлөшкөн. Бул Азаттык. Эл чындыкты билсин.
Жаш кыздарыбыз чет жерге суррогат эне болуп иштеп жатат. Чет жакта иштеген кыздар суррогат эне болуп иштеп жатышат дейт депутат Динара Ашимова. Бул тууралуу 7 февралда Жогорку Кеңештик социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында билдирди. Анын айтымында мекендештер менен болгон жолугушууда ал жакта Кыргызстандын көптөгөн жаш кыздарды суррогат эне болуп жатканы белгилүү болгон. Таиландка эл көп кетип жатат, ал жакта тай аялдар эмес, биздин кыздар иштейт. Орусияда кыргызстандыктар 5 айда бир медициналык кароодон өтүп турушат. Ал жакта мекендештерибизде маселе жаралып калса, алардын жоопкерчилигин алган бизден элчилик таптакыр кайдыгер мамиле жасайт. Эң жөнөкөйү чалсаң телефон алышпайт. Чалсаң телефон бош эмес, биздин жарандарды коргоодон башка эмне жумуш кылышат деп белгиледи комитеттин төрагасы. Ага кошумчалаганда Россияга ашпозчу болуп иштегени кеткен жарандар билими же курстары боюнча сертификаты бар болсо, бул жерде окугандыктан же сертификаты жөн эле сатып жибергендиктен ал жактан кайра окутулат. IT адистер айдоочулар керек, бирок биз муну үйрөтпөйбүз. Канада менен АКШда суроо талап чоң. IT адистери бири-бирин окутуп, сертификаттарды берип жатышат. Окутуулар боюнча бүтүндөй мамлекеттик программаны иштеп чыгууга болот, деди Ашимова. Бул ак аргумент. Эл чындыкты билсин. Элге бекер ун таркатсак мамлекетке эч кандай пайда түшпөйт. Бүгүн 7 февралда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйыны болуп өтүп жатат. Анда калктын аскансыз болгон катмарына акысыз ун таркатуу боюнча маселеси каралды. Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжегитов, эгер биз унду сатып алып элге бекер таркатсак, мамлекетке эч кандай пайда алып келбейт деди. Мындан сырткары мамлекеттик материалдык резервтер фондунун төрагасы Базарбай Мусабеков 2 жылдык мөөнөткө күрөөсүз кредит берилерин айтып, насияга бериле жалпы сума 15 миллиард сом экенин билдирди. Эске салсак, бүгүнкү күндө өлкөдө 47 000 гектар айдоо жери иштелбей турат. Бул Акназар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кыргызстан 3 эле азык менен өзү камсыздай алат. Картошка менен 123%, сүт менен 132 жана жашылча. Бул тууралуу 7 февралда парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйынында Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков айтты. Анын сөзүнө караганда, социалдык маанилүү башка азык-түлүктүн көбү сырттан импорттолот. Өлкөгө азыктык буудай 45%, кум шекер 50%га жетпей калды. Биз өзүбүз 20% жетпеген гана көлөмдө өсүмдүк майын 55% жумуртканын өндүрөбүз. 2024-жылдары биз шекер жана азыктык буудай менен камсыздайбыз, деди Жаныбеков. Кыргызстан ундун басымдуу бөлүгүн Казакстан менен Өзбекстандан алат. Былтыр Кыргызстанда сууга суунун тартыштыгы жана аптаптуу ысыктан улам буудайдын дүң жыйымы 44,4% гана, арпанын түшүмү 58% гана кыскарган. Буга байланыштуу буудайдын баасы 1 жылдын ичинде дээрлик 40%га кымбаттаган. Министрлер кабинети азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу боюнча буудайды сыртка экспорттоого тыюу салып, өлкөгө буудай жана ун ташып жүрүүгө кошумча нар салыгын убактылуу алган. Жогорку Кеңештин тармактык комитети 2022 жылдын жазгы талаа жана чарбалык жумуштарды өткөрүү боюнча өкмөттүн маалыматын угуп жатат. Бул Азаттык. Эл чындыкты билсин. Президент командасын эртелеп аныктап албаса кыйын болчудай. Коомчулуктагы кандай дүрбел кырдаалга же бүйүр кызыткан талаштарды шар жаралса, президент Садыр Жапаров пост жазып тездик менен реакция кылганын көрүп келебиз. Маалыматтык күрөштө тиешелүү жетекчилер милдеттерин аткара албай калышкандай сезилет. Министрлер кабинет эмне кылып отурат, президенттин бакандай администрациясычы саналуу гана жетекчилер иштеп аткандай. Айтор бул жааттан кадр саясатын сыдырганга салгандай анализдеп эртелеп аныктай албасак, Садыр Жапаровдун өзүнө эле кыйынчылык жаралып атканын көрүп атабыз. Анан калса саясий рейтингде былтыркы салыштырмалуу түштү. Бул Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин.